500дөн ашык энаталар балдар менен катталган. ДЦП синдром Дауна, аутизм, слабослышащий балдар үчүн биз кайрылыбыз ушу президентке, өкмөткө кайрылыбыз. Бизге деген реабилитационный центрды зданиясын берсе деп, өзүбүз эле ошол центрди иштетип кетмек. Биз анткени деген биздин апалардын ичинде эле уже массажга окуп бүтүп эметкен апаларыбыз бар. Мен болсо өзүм дагы көп нерсени үйрөндүм. Баламдын айынан, например, көп жакшы методикаларды билем. Кыргызстанда жок филдинг методиканы да мен специалисттер менен эң биринчи окутканмын. Бирок тилекке каршы ушу помещение жок, ал методиканы колдонбой жатабыз. Жалгыз бой энелерге дагы кыйын. Ана массаж этика сөзсүз керек. Сөзсүз алып турушубуз керек. И физлечение. Наристелерибизди жылдан жылга биз жоготуп атабыз. Көп наристелерибиз ден соолукка байланыштуу мына ушундай медициналык жардамдын жоктугунан каза болуп жатышат. Ошондуктан биздин суранычыбызды биздин президентибиз четке какпайт деп ойлойбуз. Видеону тартып, президенти Садыр Нуркожоевичке биз кайрылуу жасап жатабыз. 522 ребенка. Мы знаем, что дом Атамбаева принадлежит государству. Мы просим от имени всех матерей, от имени всех детей выделить нам этот дом на реабилитационный центр. Потому что это сегодня нужно, эта помощь нужна здесь и сейчас. Биз мынакей ачып берсе иштеткенге даярбыз. Няня болсом да иштейт ушу. Балама бир жардам болсун деген оюм. Чогуу очередь жазып албай койдум, алтын балалыкка даже жазып албай койдум. Жазылайын десем бүт жерде очередь экен.